Борбор қалабыз Бишкек шаарында имараттардын биринде калпак кийген жеткинчектин инсталляциясы узак убакыттан бери көркөмдүк тартуулап келет. Келген меймандар жана туристтер үчүн кызык болсо, ал эми жарандар үчүн албетте сыймык жаратат. Калпак кыргыздын кийим кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Калпактын ыйыктыгын бир гана калпак күнүндө кийгендер эмес, аны күнүмдүк жашоодо кийип жүргөндөр жакшы сезишет. İşinizge игілік, жараткан жар болсын. Кудайга шүгүр, жүзүбүздө жылмайы болсын, тилибизде таттуу сөз болсын. Ак калпагым менен улуттук эң белгим, тарыхым, маданиятым, таажым, таалайым жана көрк сөөлөтүм деп ар дайым аздектеп кийген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нуржигит Кадырбеков. Парламентте болобу, коомдук жайда, көчөдө же салтанатпы, Айтор Нуржигит мырзанын ар дайым калпакчан көрөбүз. Бир чет өлкөгө барып калганда тартып алып, ошончо коноктордон, кыргыздын конокторун чыгарып калган болот. Эмнеге калпактын кадыры бар кыда булчу. Мамлекеттик думага барып келдик. Балконунда чыгып отурганбыз. Мен менен кошо КМШнын башка өлкөлөрүнөн эле барган. Аны чыгып баратканда депутаттар учурашты да, азыр эле тиякта турдуң эле го депчи. Эстеп калмак беле, калпакты эстеп атпайбы. Ошон үчүн өзүңдүн улуттук наркыңды, маданиятыңды көтөрсөң, өзүң деле аброюң бул, өзүңдүн кадыр баркың. Биз эми канчалык башкаларды туурабайлы, алардын маданиятын өзүбүзгө сиңирбейли, ал жака барганда алар боло албайбыз да. Биз кылган биздин өзгөчөлүгүбүз. Ак калпак байыртан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими, ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыйт. Нуржигит мырза белекке калпак алганды жакшы көрөт. Жана жакын адамдары келгенде белекке калпак бергенде салт кылып алган. Атайын сиз көп кийесиз деп турупчу, анан төөнүн жүнүнөн деп пайда жагы да көп деп берген. Байкасаңыз бир аз кир көтөрүмдүүрөөк, ат мингенде, тиякпайга чыкканда, тала түскө чыкканда, командировкага чыкканда ушуну көп кийем мисалы. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Кыргыздардын Манас эпосунда да кыргыздар калпагы башынан түшпөгөн эл деп айтылат. Биздин байкашыбызча дайым калпак кийип жүрөсүз. Кутман таңыңыздар менен негизи калпак кийгенге адамдын жарашыгы боюнча дагы ыңгайлуу. Бүбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору Түмөнбай Колдошов да иш ордунда дайым ак калпагын кийип отурганы сыймыктандырат. Түмөнбай мырза түрдүү иш-чараларда, майрамдарда жана кадимки жай жашоодо да калпакты чечпегенге аракет кылат. Ар бир улуттун өзүнүн улуттук кийимдери, анан баш кийимдери бар. Алар өзүнүн бир географиялык шартына, табиятына ыңгайлаштырылган баш кийимдер. Биздики тоолуу элде болгондуктан, тоолуу кыргыз болгондуктан биз сөзсүз түрдө табият менен айкалыштыруу биздин калпагыбыздын түсү, анын формасы да кайсы бир деңгээлде тоодон алынгандай элес калтырат. Демек, кыргыз калпагын кийген адам илгерки бабаларынын тарыхына тамырлашып, калай калкынын тагдырына бекем байланат. Калпак кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрөңгөсү. Нуркыз Караева, Данияр Амантур уулу, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.